Кыямат күнү туткан орозосу дагы, окуган намазы дагы жардам бербечү адамдар болот. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын куттуу хадистеринин биринде айтылат: ал ар убак өзүнүн сахабаларына муфлис деген ким деп суроо берчү экен. Анда сахабалар жооп беретинде: биздин оюбузча жашарга үйү, кийерге кийими, эч бир мүлк байлыгы жок адам муфлис болуш керек деп оюн айтышат. Аларды уккан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам: жок, бул нерселер жетишсиз, андайды муфлис дешке болбойт. Накта муфлис бул кыямат күнгө өзүнүн намаздарын толук берилип окуган, орозосун толук туткан, зекетин калтырбай берип жүргөн деңгээли менен кыямат күнгө келген адам болот. А бирок ал күнү ошол инсан бул дүйнөдө жамандаган, тилдеген, мазактаган адамдардын тобу нааразыланып келишет. Кыямат күнгө жеткен жанакы таква сыяктанган адам тигил адамдардын кайбирин зына кылды деп ушактаган болот. Кайбирин тоноп мүлкүн тартып өзүнүкү кылып алган болот. Дагы бир шордуулар ушул таква сыяктанган адамдын айынан каны төгүлгөн болот. Дагы бирөөнө сабап денесине залал кылган болот. Айтор жогорудагыдай залал тарткан адамдар өтө эле көп сандуу болот. Ошондойлордун баары кыямат күнү таква сыяктуу кишиден тарткан зыяндары үчүн акыларын талап кылышат. Таква көрүнгөн каарманыбыз бирөөлөргө азар берген үчүн, залал жеткирген үчүн алардын баарына өзүнүн топтогон соопторунун баарын бериши керек болот. Ал жыйган эткен сооптору да такыр түгөнгөндө, жанагы акысын доолап келген топураган адамдардын күнөөлөрү, катачылыктары намазын калтырбай, орозосун калтырбай кыямат күнгө жеткен адамга берилет. Ошентип ал аппак аруудай сыяктанган кишибиз бир заматта оттуу тозокко түшчү кооптуу бир зөөкүргө айланат. Андыктан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям адамдарга насаат кылып, бул жашоодо кимде-ким өз жакынына жамандык кылса, же адамдарга карыз болсо, алтын, күмүш, бермет же кайсы бир акча, доллар, рубль же сомбу, башкабы, анын эч биринин баа баркы болбой калчу күн келгиче бул дүйнөдө ошол акыларынан толук кутулушу керек дечү. Таква жашап өткөн адам эгер жашоодо бирөөлөргө кыянаты кылган болсо, кыянаттыгынын көлөмүнө карап сооптору сурак күнү ошол кыянат көргөн адамдарга берилет. Сообу түгөнсүз залал кылынгандардын күнөөлөрү берилет. Ошентип таква туюлган адам анык зөөкүр кейпине түшүп, ага кыяматта эң жаман орун берилип, адамдар анын жанында болуудан качып калышат. Айтылуу 1001 хадис китебинде айтылат: себеби жүйөсү жок эле бирөөгө залал берген адамдын жазасы өтө оор болот делинет. Аллах субханаху таала өзүнө эң бир адилет, акыйкат, калыс сапаттарды камтыган. Кыямат күнү ал адамдарга себеби жок залал кылгандарды катуу жазалайт. Бул боюнча Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва салламдын бир хадиси бар: о адам урпактары, о менин үммөтүм, Аллахтын каарынан корккула. Бул жашоодо кандай залал иш кылган болсоңор, кыямат күнү Аллах субханаху таала өз адилеттиги, калыстыгы менен силерди жазаларына ишенгиле. Бир момун башка момунга залал кылбасын. Эгерде бир момун өзүнүн жакын адамына залал жеткирчү болсо, анда Аллах сурак күнү андан катуу өч алат делинет хадисте. Урматтуу достор, бул тасма бизге каржылай акча которуп жаткандардын колдоосу менен чыкты. Ушул тасманын келечекте канча адамдар көрсө, ошол көргөн ар бир мүнөтү үчүн бизди колдогон катталуучулар үчүн эселеп сооп жазыла берсин иншаллах. Урматтуу жаңы кошулган достор, туугандар, силер да мындан аркы дават видеолордун ээси, каржылоочусу, биздин соопторду тең бөлүшкөн мусулмандардан болуңуздар.